Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакты баштаардан мурда өткөн сабакты кыскача кайталап алалык. Өткөн сабакта биз электр тогунун багыты, электр чынжыры, электр тогунун аракеттери деген теманы өткөнбүз. Электр тогу деген эмне эле бул? Электр тогу деген зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген, багытталган кыймылы электр тогу деп аталат. Электр тогу болуш үчүн электр чынжыры түзүлүш керек. Электр чынжыр дегенибиз ток булагы, керектөөчүлөр өткөргүч аркылуу туташтырылып, электр чынжыры түзүлөт. Электр чынжырында токтун бар экендигин биз анын аракеттеринен байкайбыз деп айтканбыз. Электр тогу өтүп атканын өткөргүчтүн ысып чыгышынан байкайбыз. Магниттик аракетинен жана химиялык аракетинен байкайбыз деп айтканбыз. Эми турактуу электр тогу өтүп аткан электр чынжырында токтун багыты ток булагынын оң уюлунан башталат дагы терс уюлуна кирет деп айтканбыз. Мына ушуларды билип алып, бүгүн биз ток күчү деген жаңы электрдик чоңдук менен таанышабыз. Анда теманы жазып алгыла. Ток күчүн ченөө, амперметр деген теманы өтөбүз. Бул сабакта ток күчү деген физикалык чоңдук менен таанышабыз. Ток күчүн ченөөчү курал менен дагы таанышабыз. Жана амперметрдин иштөө принциби менен амперметрди чынжырга туташтыруунун жолдору менен таанышабыз. Анда бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Электр тогу бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген, багытталган кыймылы дедик. Электр тогу өткөргүчтөр аркылуу өтүп атканда, өткөргүчтөр электр тогун өткөргөн заттар, мисалы металлдарда эркин электрондор багытталган, ирээттелген кыймылга келип, электр тогун пайда кылат. Ал эми электролиттерде иондордун кыймылынан электр тогу пайда болот. Силер электр чынжырын көрүп атасыңар. Өткөргүчтөр менен ток булагы, лампа туташтырылып, электр чынжыры түзүлүп атат. Мына ушунда өткөргүч боюнча электрондор кыймылга келип, электр тогу пайда болду дейбиз. Мындан дагы силер электр чынжырын көрүп атасыңар. Ток булагы, ачкыч, амперметр жана электр коңгуроосу туташтырылып, электр чынжыры түзүлүп атат. Электр чынжыры боюнча эркин которулган заряддардын саны көп болсо, токтун аракети ошончо чоң болот. Эгерде электр чынжырында агып аткан зарядталган бөлүкчөлөрдүн саны канчалык көп болсо, анда өткөргүч көбүрөөк ысыйт дагы, анын ысысынан анын аракетин байкасак болот. Токтун аракетинин даражасы ток күчү деген чоңдук менен мүнөздөлөт. Ток күчү деген өткөргүчтүн туурасынан кесилиши аркылуу 1 секунда ичинде өткөн электр заряды чынжырдагы ток күчүн аныктайт. Өткөргүч аркылуу электр тогу өтүп атканда электрондор ирээттелген, багытталган кыймылга келип, электр тогун пайда кылат деп атабыз. Мына ушул учурда өткөргүч аркылуу агып аткан заряддардын санын, Q'ну заряд агып өткөн убакытка бөлсөк, анда ток күчү келип чыгат. Аны I тамгасы менен белгилейбиз. I барабар Q бөлүнгөн T. Бул формулада I ток күчү, Q заряд, T убакыт. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып аткан зарядды Q барабар I көбөйтүлгөн T деген формула менен чыгарабыз. Ток күчүнүн бирдиги 1 ампер экен. Бул ампер деген бирдик француз физиги Андре Мари Ампердин наамынан коюлган. 1 ампер барабар 1 кулон бөлүнгөн 1 секунда. Биз 2 өткөргүчтү алалык. Ал 2 өткөргүчтү жарыш коюп, өткөргүчтүн учтарын токтун булагына туташтыралы. Эгерде өтүп аткан токтун багыты бирдей болгондо, ал өткөргүчтөр бири-бири менен тартылышат экен. А эгерде токтун багыты өткөргүчтөр боюнча карама каршы акса, анда ал өткөргүчтөр бири-биринен түртүлүшөт. Бул
аракеттешүүсү ошол өткөргүчтөр аркылуу агып аткан заряддын санына жараша болот экен. Канчалык көбүрөөк заряддар агып өтсө, анда алардын аракеттешүүсү ошончолук күчтүү болот экен. Мына ушул ток өтүп аткан өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттешүүсү жөнүндөгү законду Андре Мари Ампер ачкан экен. Мына ушул ампердин наамынан ток күчүнүн бирдиги кабыл алынган. 1 ампер деген эмне? 1 секунда ичинде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу 1 кулон заряд агып өткөндө өткөргүчтөгү токтун күчү 1 ампер деп кабыл алыныптыр. Бул Си системасындагы негизги бирдиги. Мындан башка кошумча дагы бирдиктери бар экен. Аны жазып алсаңар. 1 миллиампер бул 0,1000 амперге барабар. 1 микроампер 0,1 амперге барабар. 1 килоампер 1000 амперге барабар. Эми ток күчүнүн формуласынан зарядты тапканда Q барабар I көбөйтүлгөн Т деген формула чыкты. Мына ушул формуладан биз заряддын бирдигин чыгарып алсак болот. 1 кулон барабар 1 ампер көбөйтүлгөн 1 секунд экен. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аркылуу агып өткөн заряддын саны канчалык көп болсо, токтун күчү ошончолук чоң болот дедик. Силер сүрөттөн батареяга туташылган жез зымын көрүп атасыңар. Жез зымы өткөргүч. Мына ушул өткөргүч батареяга ток булагына туташылып, электр чынжыры түзүлүп атат. Ток булагында оң жана терс заряддар пайда болот. Мына ушул заряддын тегерегинде электрдик талаа түзүлөт дагы, талаанын таасиринен өткөргүчтөгү жездеги электрондор ирээттүү бир багытты көздөй кыймылдап баштайт. Мына ушул учурда электр тогу пайда болот. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып аткан заряддардын саны канчалык көп болсо, анда чынжырдагы токтун күчү ошончолук чоң болот экен. Карагыла. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу бир нече электрондор агып атат. Бул учурда токтун күчү чоң дейбиз. Ал эми экинчи учурда токтун күчү кичине дейбиз. Себеби төмөнкү өткөргүч аркылуу агып аткан электрондордун саны азыраак болуп аткандыктан экинчи учурда токтун күчү кичине дейбиз. Кайталайын балдар. Качан токтун күчү чоң болот экен? Өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып аткан заряддардын саны көп болсо, анда токтун күчү чоң болот экен. Ток күчүн амперметр деген курал менен ченейбиз. Силер көрүп турган амперметр деген курал. Бул электрди ченөөчү куралдар токтун магнит электрдик касиетине негизделип жасалат. Токтун магнит электрдик касиетин силерге түшүндүрүп берейин. Силер сүрөттөн турактуу магнитти көрүп атасыңар. Бул магнит биз күндөлүк турмушта пайдаланып жүргөн кадимки магнит. Аны турактуу магнит дейбиз. Мына ушул магниттин ортосуна жез катушкасын окко бириктирип жайгаштырабыз. Ал окту О1 огу дейлик. Ал октун бир учуна амперметрдин жебесин бекителик. Ал эми жез катушкасын турактуу магниттин ортосуна жайгаштыралык. Жайгаштырып туруп, жез катушкасын батареянын оң уюлуна жана терс уюлуна туташтыралык. Бул учурда жез катушкасы аркылуу электр тогу агып өтөт дагы, ток өтүп аткан жездин айланасында магниттик талаа пайда болот. Ал магниттик талаа менен турактуу магниттин ортосунда өз ара аракеттешүү болуп, ошол аракеттешүүнүн натыйжасында жез катушкасы айлана баштайт. Жез катушкасынын айлануусу менен кошо, жез катушканын учуна бекитилген амперметрдин жебеси дагы кыймылга келет. Эгерде көбүрөөк ток өтсө, анда жебенин кыйшаюусу чоңураак бурчка кыйшаят.
Ал эми азыраак ток өткөндө жебенин кыйшайысу анча чоң эмес бурчка кыйшайат экен. Демек, электрди ченөөчү куралдар токтун магнит электрдик касиетине негизделип жасалат дегенди биз кантип түшүнсөк болот экен? Ток өтүп аткан өткөргүчтүн айланасында талаа пайда болот дагы, ал турактуу магниттен чыккан күч менен аракеттешүүнүн натыйжасында кыймылга келет экен. Ошондуктан ток өткөн өткөргүчтө электр тогу бар дедик. Электр тогунун айланасында магниттик талаа болгондуктан биз муну магнит электрдик касиети деп түшүнсөк болот. Амперметрде электр чынжырына кандай туташтырабыз жана кантип ченөөлөрдү жүргүзүп алабыз? Амперметрде колдонордон мурда биз амперметрдин бөлүгүнүн баасын аныктап алабыз. Бул амперметрдин бөлүгүнүн баасын башка физикалык куралдардын бөлүгүнүн баасы кандай аныктасак, ошондой кылып эле аныктап алабыз. Мисалы, силер көрүп турган амперметрдин бөлүгүнүн баасын аныктайлы. Ан үчүн эки жакынкы санды алып, чоңунан кичинесин кемитебиз. 4төн 2-ни кемитсек 2 чыгат. Анан 4 менен 2-нин ортосундагы бөлүктүн санына бөлөбүз. Анда экөөнүн ортосунда бөлүк 1-ге барабар болуп атат. 2-ни 1-ге бөлсөк 2 чыгат. Бул амперметрдин бөлүгүнүн баасы 2-ге барабар экен. Ал эми бул амперметрдин бөлүгүнүн баасын аныктоо үчүн 3төн 2-ни кемителик, 1 чыгат. 1-ди экөөнүн ортосундагы бөлүктөрдүн санына бөлсөк, анда 0,2-ге барабар болот экен. 3 менен 2-нин ортосунда 5 бөлүк болуп атат. 1-ди 5-ке бөлсөк 0,2 чыкты. Бул амперметрдин бөлүгүнүн баасы 0,2-ге барабар экен. Ошентип, амперметрдин бөлүгүнүн баасын аныктап алгандан кийин амперметрди электр чынжырына туташтырабыз. Амперметр электр чынжырына удаалаш туташтырылат. Удаалаш туташтыруу деген кандай? Электр тогун керектөөчүлөрдү алсак, ток булагынын бир уюлунан өткөргүчтү чыгарып, биринчи керектөөчүнүн башына, биринчи керектөөчүнүн аягынан экинчи керектөөчүнүн башына, экинчи керектөөчүнүн аягынан үчүнчү керектөөчүнүн башына туташтырылса, мындай туташтырууну удаалаш туташтыруу дейбиз. Амперметр электр чынжырына удаалаш туташтырылат экен. Ток булагынын оң уюлунан амперметрдин оң кыскычына, плюс кыскычына, терс уюлунан терс кыскычына, минус деген белгиси бар кыскычына туташтырылат. Амперметр электр схемасында А деп белгиленет. Чынжырдын ар кандай бөлүгүнө бир нече амперметрди туташтырсак, алар бирдей ток күчүн көрсөтөт. Эмне себептен бирдей ток күчүн көрсөтөт экен? Мен аны силерге түшүндүрүп берейин. Силер 2 амперметр электр чынжырына туташтырылып турганын көрүп атасыңар. Бул учурда 2 амперметр тең бирдей токтун күчүн көрсөтүп атат. Убакыт бирдигичинде өткөргүчтүн туурасынан кесиш аянты аркылуу агып өткөн заряддын санын биз ток күчү дедик. Мына ушул убакыт бирдигичинде агып аткан заряддын саны чынжырдын бардык бөлүктөрүндө бирдей болгондуктан, чынжырдын ар кайсы бөлүгүндө токтун күчү бирдей болот экен. Өткөргүч аркылуу 1 секундада агып өткөн Q заряддардын саны бирдей болгондуктан, чынжырдын ар кайсы бөлүгүндө токтун күчү бирдей болот экен. Биздин учурда 2 амперметр тең 0,1 амперди көрсөтүп атат. Андан кийин, балдар, мына ушул амперметрди туташтыруунун схемасын кандай кылып чийебиз? Аны да билип алсаңар. Ток булагы катары плюс-минус батареяны алдык. Ток булагынын оң уюлунан ачкычка, ачкычтан амперметрге, амперметрден электр лампасына, электр лампасынан амперметрге, амперметрден кайра ток булагынын терс уюлуна туташтырылып атат. Электр схемасын чийүү үчүн ар бир электр чынжырына туташтырылган керектөөчүнүн шарттуу белгилерин билип алышыбыз керек. Мына бүгүнкү биздин билгенибиз амперметрди кошуп атабыз. Амперметр электрдик схемада
тегеректин ичинде А болуп жазылат экен. Качан ачкычты туюктаганда электр чынжыры аркылуу электр тогу агып атат. Бул учурда дагы ошол эле электр чынжыры түзүлүп атат. Бирок байкасаңар балдар, амперметр чынжырдын ар кайсы бөлүктөрүнө туташтырылып атат. Мына ушул учурда токтун күчү баардык учурда бирдей болот экен. Мына карагыла, ток булагы, ачкыч, амперметр, электр коңгуроосу кайра ток булагына туташтырылып атат. Экинчи учурда ток булагы менен коңгуроонун ортосунда амперметр туташтырылып атат. Ал эми үчүнчү учурда ток булагы менен ачкычтын ортосунда амперметр туташтырылып атат. Амперметр карагыла, 3 учурда 3 башка жерге туташтырылып атат. Бирок амперметрдин көрсөтүүсү баардык учурда бирдей болот экен. Себеби чынжырдын бөлүгү аркылуу агып аткан заряддардын саны баардык бөлүгүндө бирдей аккандыктан чынжырдын ар түрдүү бөлүктөрүндө токтун күчү бирдей болот экен. Электр энергиясын керектөөчүлөрдөгү токтун күчү кандай болот экен? Карап көрөлү. Силер сүрөттөн бир нече электр энергиясын керектөөчүлөрдү көрүп атасыңар. Электр лампасы 0,3 ампер ток күчүн керектейт экен. Ал эми муздаткыч 0,8 ампер, телевизор 1,2 ампер, электр ысыткыч 2 амперден 13 амперге чейин токтун күчүн керектейт экен. Чаң соргуч 4-төн 9-га чейинки ампер ток күчүн керектейт экен. Ал эми кир жуугуч машина 6 амперден 10 амперге чейинки токтун күчүн керектейт экен. Электр энергиясын керектөөчүлөр ар түрдүү токтун күчүн керектейт экен. Эми электр лампасынын зымы аркылуу 1 минутада 24 кулон электр заряды өтөт. Ток күчүн аныктагыла деген мисалды иштейли. Силер сүрөттөн көрүп атасыңар, ток булагына лампочка, анан амперметр туташтырылган экен. Ушул электр лампасынын зымы аркылуу 1 минутада 60 секундада Q барабар 24 кулон заряд агып өтөт экен. Токтун күчүн табышыбыз керек. I барабар суроо. Муну чыгаруу үчүн I барабар Q бөлүнгөн T деген бүгүнкү темадагы ток күчүнүн формуласын жазып алабыз. Ушул формулага коюп эсептесек, 24 кулон бөлүнгөн 60 секунда барабар 0,4 ампер чыкты. Демек, электр лампасынын зымы аркылуу 1 минутада 24 кулон заряд агып өткөндө токтун күчү 0,4 амперге барабар болот экен. Эми төмөнкү суроого жооп берели. Амперметр электр чынжырына кандай туташтырылат экен? А. Удаалаш, Б. Жарыш, В. Ар түрдүү, Г. Туура жообу жок деген 4 жооптун кайсынысын туура деп ойлойсуңар? Амперметрди электр чынжырына удаалаш туташтырылат деп айттык. Асы туура экен. Ток күчүнүн бирдиги кайсы? Ньютон, Б. Кулон, В. Ампер, Г. Джоуль. Ток күчүнүн бирдиги ампер деп айттык. Высы туура. Ток күчүн ченөөчү куралдын атын атагыла дейт. Секундомер, амперметр, вольтметр, омметр. Булардын кайсы жообу туура? Ток күчүн биз айтып кеттик. Амперметр деген курал менен ченейт экенбиз. Силер амперметрди көрүп атасыңар. Мени амперметр деп аташат. Чынжырдагы токтун күчүн такташат. Мени чынжырга дайыма удаалаш туташтырышат. Мен көрсөткөн санды ампер деп окушат. Бул ампер жөнүндөгү жыйынтык. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен ток күчү деген физикалык чоңдук менен тааныштык. Ток күчүн амперметр деген курал менен ченейт экендигибизди билдик. Амперметрдин иштөө принциби менен тааныштык. Амперметрдин иштөө принциби
токтун магнит электрдик касиетине негизделип иштейт экен. Амперметр чынжырга кандай туташтырылат экен? Аны туташтыруунун жолдору менен тааныштык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.